Бисмилlah, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Шейх Салих Фаузандын орозонун эрежелери өкүмдөр деген китебинен орозо бөлүмүнөн орозону буза турган бап. Мына мусулман адам ушундай. Фикта кайсы нерсенин жакшылыкты билсе, ошонун жамандыгын да билиш керек. Жакшылык менен жамандык дайыма коштоп жүрөт. Ак нерсени билгендейин караны билет. Тавхидти үйрөнгөндөй ширкти да билет. Орозону билгендейин аны буза турган нерсени билет. Жакшылыкты билгендейин жамандыгын үйрөнөт. Ушул нерседен сак болуш үчүн, оолак болуш үчүн. Жакшылыкты гана билип калуу жетишсиз. Ушул баптан дагы автор айтат, орозонун мусулман адамда буза турган нерселер бар. Мына ошол нерседен сак болуш керек, оолак болуш керек, аны жакшылап билиш керек. Антпесе орозо тутат, сообу жок болуп калат. Биринчи ушул орозонун эң чоң буза турган нерсе, кимде ким орозо болуп туруп аялына жакындык кыла турган болсо, ал адамдын орозосу бузулат. Жана ошол күндөгү ошол күндүн орозосун мойнунда карыз бойдон калат. Карыз бойдон аны кутулат ошол күнү тутуп, кийин орозо бүткөндө анан мойнунда штраф, кафара деп коет. Ошол кылган туура эмес жолуна тобо кылып, бир кулду азаттыкка чыгарат. Эгер кул таба албай азаттык чыгара албаса, анда 2 ай орозо тутат. Уда үзбөстө, мисалы 10 күн бүгүн, анан дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо 10 күн деп кийинки келаткан орозого чейин 60 күн толуктоо деген бул туура эмес. Шахрайын мутатабиайн деген уда тутат. Ортодо жолдо үзгүлтүксүз 60 күн. Эгер аны да 60 күн тута албайм десе, анда шариат көргөзгөн үзүр менен болуш керек ал. Шариат көргөзгөн себеп менен болуш керек. Жөн эле мен тута албайм, мен ишим бар. Мен тута албайм, мага оор келет деген үзүр жарабайт. Андай актануу жарабайт. Чыныгы эле ден соолугунда бир оорусу болушу мүмкүн. Ошондой жагдай болуп калса, анда шариат көргөзгөн себеп бар болсо, тутпаштык. Анда 60 адамды тойгузат. Жериндеги желген тамак менен 60 жөнөкөй тоюп жүргөн адамдарды эмес, мискин адамдарды. Анан баа туугандарын чакырып коюп, ооз ачырып коет келечи, бүт байманаттарына чакырып. Бир кафеге 60 адамды болду кутулдум деген. Кедей кембагалдарды чакырып, же болбосо продуктулай ошолорго жей турган тамактан, жеринде жей турган тамак менен 60 адамды азыктандырып, тамактандырат. Мына ошентип кутулат. Бирок себебин туура түшүнөлү. Бул выбор деген сөз эмес. Кээбилер ыктыяр экен, мен кулду ким кыла албаса, анда 2 ай тутсун, ким 2 ай тута албай аткан болсо, ал ага жакпаса, анда акчам бар, мен акчам менен жаап коеюн деген маселе эмес. Ден соолугу барбы? Ал адамды мен 60 адамды мен тойгуза алам, 60 адамга тамак бере алам, мен ушуну эле тандайынчы деген сөз эмес бул. Тандоо эмес бул, ыктыяр эмес. Ошо оору себептен ден соолугу мүмкүнчүлүгү жок болсо тутууга, уда, андан кийинки маселе бул. 60 адамды азыктандыруу деген, тамактандыруу деген. Экинчи орозонун буза турган нерсе, орозо болуп туруп күндүзү жанагындай ачынган чечинген аялдарды карап, көзүн ар жакка агыткандар, ошонун артынан шахваты көтөрүлгөндөр. Айрымдар өзүнүн никедеги аялын бетин өп же кармалап, же болбосо жанатип колу менен өзүнүн уруктугун чүргөндөр, атайлап. Ошентип урукту чүшүп кала турган болсо, анда ал адамдын орозосу бузулат. Ал адам орозо бүткөндө ал карызын кутулат, ошол күнү тутуп. Анан бул кылыгына тобо кылыш керек. Мындай кадамдар адамдын орозосунун сообун жок кылат. Орозонун максаты негизи ушу күнөөлөрдөн тыйылып адам оңолушу да. Анан орозо келгенде деле дагы карап аткан болсо, жанагындай кылыктарды кылып аткан болсо, орозосу да бузулат. Орозо бүткөндөн кийин эмне кылыш керек? Ошол күндү кутулуп бериш керек. Бул жанагы жакындык кылгандай штраф төлөбөйт. Себеби бунун өкүмү башка да. Андан кийин бойдоктордо көп кездешет. Эгерде кимдеги уктап калып турса, уруктугу чыгып калган болсо, түшүркөп. Ал адамдын орозосу туура эле болот. Себеби ал атайлап кылбады. Орозосу туура болгону гусул алат. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп, түнкүсүн айтпадым, күндүз уктап калып турса, ушул түшүркөпчү урукту чыгып калса, орозон бузулду деп ошол күнү оозун ачып салат экен. Бул туура эмес түшүнүк. Орозосу туура, бул анте берет, болгону гусул алат. Андан кийинки дагы орозо бузула турган нерселерден атайлап тамак жөө, атайлап суу ичип алуу. Алла таалам Куранда айткандай, ичкиле жегиле, ушул ооз ачардан баштап таң атканга чейинки убакытты айтып атат. Ак жип менен кара жип айырмаланганга чейин. Андан кийин оозуңарды жабасыңар, караңгы киргенче орозоңорду уланткыла деген. Кимде ким атайлап ичип алса, жеп алган болсо, орозосу бузулат. Ал эми кимде унутуп калып жеп алган болсо, ал орозосуна таасир бербейт. Орозосу бузулбайт. Унутуп калып курсагын дыңк этип тоюп алса деле, суусун түмелек кандырып ичип алса деле, ал кичине ичкен, анан кичине жеген деген андай сөз эмес. Унутту, эсинде жокпу? Тоюп алып
анан эстесе оозу ачылбайт, уланып кете берет. Хадисте эмне деген, Бухариде, кимде ким жеп же ичип алса унутуп, ал орозосун уланта берсин, аны Аллах Таалам азыктандырды, жедирди, Аллах Таалам өзү сугарды деген. Мындайча Аллах Таалам коноктоду дейт. Шайтандан болду, ана мен орозом бузулуп калды деп ачып албаш керек. Тоюп жеп алса дагы, ичип алса да, болгон шарт не? Унутуп жесе, атайлап эмес. Дагы орозону буза турган нерселерден мурду аркылуу суу жүгүртүү. Ошо менен капать этеби же мурду аркылуу азыктанабы, мурдан кирген бир турбалар менен кетире турган, бул дагы орозо десе эле ооздон кирген нерсе гана орозону бузат. Мурдан кирген суу киреби келби, тамак да киргизсе болот мурдудан. Суу да киргизсе болот, адам азыктандырат. Ал дагы орозону буза турган нерсе. Кээ бир адамдар чаташат экен, орозо бузуш үчүн тек гана ооздон кириш керек депчи. Андай эмес. Азыктандыра турган нерсе болуп, ал оозду ачырып салат. Жана ошондой эле орозо кармаган адамга могу веналар аркылуу, жанагы азыркы тил менен капельницалар. Капельницаларда витаминдер бар, ар кандай азыктандыруучу нерселер бар. Ошолорду дагы ал айтыш мүмкүн, колдун үстүнөн береби, бутунанбы, бияктагы ушул вена аркылуу азыктандыра турган бүт капельницанын түрү бар. Не кылат? Орозону бузат. Эмнеге? Себеби азыктандырат. Себеби азыктандыруучу нерселер. Ал тамактын ордунда баса турган нерселер. Бул дагы орозону бузат. Же ийнелердин түрлөрү укол аркылуу азыктандыра турган болсо. Жөн эле укол өзү бузбайт. Укол өзү эгер азыктандыруучу эмес антибиотиктер болсо, ал бузбайт. Колдон келишинче эми уколду деле, мисалы, күнүнө бир маал укол жазып берген болсо, же болбосо 2 маал деп коелу, бирөөнүн шам келгенде алат, экинчисин саарлыктын алдында алып алса, ошол убактарга койгон жакшыраак. Эмне үчүн? Себеби ал деле уколдо дары бар. Адам жок эле дегенде мындай күмөндөн оолак бул. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айткандай, да маярибука иля малаярибук. Күмөндү жагдайыңды күмөнсүз абалга койгон деген баптан. Күнүнө бир жолу укол алып турган болсо, ошо түштө албастан, анан күндүз албастан качан алыш керек? Кечинде оозду ачкандан кийин. Дагы орозону ачыра турган нерселер хижама аркылуу кан алдыруу. Же жана келе чекесинен алдырат. Келе жанагы жардам берейин деп кан берет. 100 грамдап, 200 грамдап скорый помощторго барат го, жана кан бере турган жерлерге. 50 грамдан 100 грамм, 200 граммга чейин келе берет. Ушул дагы орозону бузат. Фаст деген жана чекесин тешсе кан атат. Келе башым ооруп атат, каным коюланып кетти, кан беришим керек деп ушинтип. Ошол анан хижама алдырганда дагы ооз ачылат. Эң туурасы ооз ачылат. Бул хижаманын деле мүмкүнчүлүк бар, орозо айында ооз ачкандан деле алса болот. Күндүз бул нерсени оолак болуп. Ушул жолдордун баардыгы эмне кылат экен? Оозду ачырат. Кан бергендер, хижама кылгандар, анан чекесинен канды алдыргандар. Ал эми анализге кан берсечи, ал бузбайт. Алда чоң кан чыкпайт. Кичине эле кан чыгат. Анализге кан берет. Ал орозого таасирин бербейт. Ал эми кан дагы кээде көбүрөөк чыгышы мүмкүн адамда. Мурдунан көп кан чыгып кетет, тишинен кан көп чыгат, адамдын ар жеринен ар кандай жаракат алып, же бир жара жеринен кан көп чыгышы мүмкүн. Бул дагы орозого таасир бербейт. Себеби көп чыкса да ал өз ыктыяры менен чыккан жок. Хижамада берки канда адам өз ыктыяры менен берип атат да. Түшүнөсүңөрбү айырмасын? Ал эми атайлап чыгарбаган кандар өзү көп чыкса дагы орозосу бузулбайт. Ошондой эле дагы оозду бузула турган нерселер такаю деген кузу. Бул ашказандагы тамакты сыртка чыгаруу. Мейли суу болсун, мейли тамак болсун. Ооз аркылуу атайлап чыгара турган болсо, бул дагы оозу ачылат. Эгерде атайлабаса, өзүнүн жүрөгү айланып, өзүнүн эрки жок эле чыга турган болсо, бул орозого таасир бербейт. Оозу ачылбайт, канча кошсо дагы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Ман дара ахул кай фалейса алейхи қада. Оман истақаа амдан фалияқди" деген. Кимдин ыктыяры жок оозунан кузунду чыга турган болсо, ал ошо күнү орозону тутуп бербейт дейт. Мындайча айтканда орозосу туура деген сөз. Ким атайлап куза турган болсо, ал орозону кутулуп берет деген. Тутуп берет деген сөз. Түшүнүңүздөр, атайлап кусса, ооз ачылат. Ана ыктыяры жок, атайлабай, оору себептен жүрөгү айланып кускан болсо, көп кусса дагы оозу ачылбайт. Кээ бирлерде ушундай түшүнүк бар да, атайлабаса деле кусту, болду, оозум ачылды деп ошол күнү тамак жеп, чай ичип жүрө берет да. Андай эмес.
атайлап куспагандан кийин кээ жана колун салып деген атайлап деген колун салып кусат атайлап. Ошондой эле орозо кармаган адам колдон келишинче аракет кылыш керек. Жана көзүнө тамчылатат го ар кандай. Эгер мүмкүнчүлүк болсо адамда ооз ачкандан кийин кылган жакшыраак. Бирок бул оозду ачырбайт туугандар. Жанагынтип кээ бир адамдар көздөрүнүн лечени алып атат. Жанагындай ар кандай деп коет тамгыза турган дарылар жазып берет көзүнө. Бул дары катары кээ бир алымдар ушул мындан оолак болгон жакшы бузат дегендер да бар. Бул туурасы оозун бузбайт. Бирок мүмкүн болсо муну деле ооз ачкандан кийин колдонгон жакшы. Дары алып атканда өтө аша чаап жанагынтип оозго сууну кагыратып алуу, мурдуга да сууну жүгүртүп, себеби суу кетип калуу коркунучу бар. Ошондор тамакка кирип суу кирип кетүү бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай күндөрү жакшылап тамагыңарды суу менен дараталганда айландыргыла, мурдуңарга сууну жакшы жүгүрткүлө, тек гана орозо болгондон башка убакта деген. Ошондой сивак менен колдонуу орозого таасир бербейт. Сивакта деле болбосо запахы бар, өзүнүн бир суусундуктары бар. Ал тамакка кирбейт, ал көбүнчө бул адам десналарында, тишинде жүрөт да. Мисвак колдонуп жүргөн, наоборот жакшы. Кээ бир адамдар мен орозо кармап атам деп оозунан жыт чыкса да намазга келип, эч карабайт өзүнчү. Мына ошолорду башка адамдарды эске алып, оозунун тишин таза алып жүргөн жакшы. Бул мустахаб бала. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүйкүмдүү амалы болгон. Үйүнө келген сайын, кирип келген сайын не кылган? Дайыма эң биринчи кыла турган амалы оозун тазалаган, тишин тазалаган. Кыскасы мисвак эч кандай таасир бербейт. Ал эми зумдан паста болсо, жана ооз жабарда алдында жакшылап жууп алган болсо болот. Андан кийин күндүзгү абалдарда эми зумдан пастанын составы кандай ал, жанагындай ар кандай даамдарды берип, нар тамакка кетип калуу коркунучу болушу мүмкүн. Жанагындай жыттар, чаңдар кирип кетет мурдудан, түтүндөр, ар кандай кээ бир жыттар болот го, чаңдар. Ошо мурду менен кирип кетеби, ооз менен кирип кетеби, алар не кылат? Орозосун бузбайт. Айта турган нерсе, могу болгон нерселердин баары мусулман адамдар сактаналат. Ушулардан сактаныш мындай айтканда жеңил, алхамдулилла. Эң ошон үчүн айтканда орозонун эң жеңили эмне десе, жештен, ичиштен, шахваттан тыйылыш болду. Ушул нерсе бул жеңил орозо деген. Бирок көпчүлүк адамдар көңүл бурбаган, өзүн кармана албаган, орозонун сообун айрымдар азайтат, айрымдар балким күнөө табат, айрымдар жөн ачкачылык, айрымдар жөн эле суусагандык, айрымдар жөн алсыздык. Ушул ар бир адамдын орозо ар башка болот. Мына ушул негизги түшүнө турган нерсе орозодогу чоң карма бул ошо таквалык, жалгандан оолак болуу, бирөөнү тилдеп уруш, жаңжалдан оолак болуу, бир адамдын артынан сүйлөө, оолак болуу гыйбаттан, бирөө менен сөгүп талашып тарышып арыздашуудан оолак болуу. Мына ушул нерселер күнөөлөрдөн оолак болуу, ушул оор нерсе. Ал эми тамак жебей коюу, суу ичпей коюу, убакытты өткөрүп коюш ал жеңил нерсе. Бирок тилекке каршы көп адамдар мына ушул нерселерден жасашпайт дейт. Жаман иштерден, жаман сөздөрдөн, жаман кылыктардан орозо карма албайт. Тамеки чеккен, тамеки чегип алат, насабай, бая калп айткан, кыянат, сүйлөгөн, мүнөзүн оңдогон. Ошон үчүн салафтарда айтканда эң жеңил орозо тамак менен суусундуктан тыйылуу деген. Нафикте ушун түшүнүшкөн. Ошондуктан мусулман адам Аллахка таква болуп, Аллахтан коркуп, ушул кандай улук айда, улук күндө жүргөнүн өзү сезе билиш керек. Алла Тааламдын ал адамды көрүп турганын, угуп турганын, көзөмөлдөп турганын, ушул орозодо балким көп кылыктарын адам оңдосо болот. Адам мүнөзүн оңдойт. Аябай чоң мүмкүнчүлүк. Адам оңолбойт дейт го, оңолот. Ошо оңолууга эң чоң мүмкүнчүлүк орозо айым. Орозо кармагандан кийин, жаңы жогоруда айткандай, буза турган нерселер сак болгондой эле, ошо мүнөзүндөгү туура эмес адеп акылакты, туура эмес мүнөздөрдөн, туура эмес сөздөрүнөн, туура эмес кылыктарынан, туура эмес адаттарынан таштап үйрөнүп кетүү. Орозо бүткөндө да нары уланып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Бул жаман адаттар не кылат? Орозосун бузат, сообун кемитет, кабыл кылдырбайт. Ошондуктан орозо адам тилин күнөөлөргө, жаман кылыктарга, жаман адаттарга түшпөш үчүн орозо айында көбүнчө эмне менен алек болуш керек? Орозо кармагандан баштап Аллах Тааламды зикир кылып, эртең менен кеч зикирин айтат, Куранын окуйт, көп нафил намаздарды окуйт. Канча айрымдардын карыз намаздары бар. Карыздарын окузун, канча деген нафил намаздар бар. Куранды окуш керек. Жана зикир дуалар жаттабай жүргөндөр бар, жатташ керек.
Айрымдар ушу намаз бүтүп дагы деле аят курсини окуп жүргөндөр бар, жатталбай. Кыла турган иш көп. Мына сахаба табииндер орозо кармаганда көбүнчө мечиттерде болгонго аракет кылышкан экен. Эмнеге десе, орозонун сообун сактап калалы. Орозолорубузду сактап калалы. Эч кимди гыйбат кылбайлы дешкен. Себеби адам коркунучта, бир туугандар менен бирөө менен жалык отурганда эле тиги эмне болуптур, бул эмне болуптур. Ал мындай кылбай эле койбойбу, анан тиги эмне болуптур деп бири-бирин талкуулап отуруп, кантип ушакка кирип кеткен билбейт. Ал адам мага жакпайт. Ошонун кебетеси жакпайт, сөз жакпайт мага деп ушинтип ушак деген жеңил да гыйбат деген. Ал адамга жакпаган нерсени эле тилиңди агытасың, кирип кетесиң. Болду, анан сообуң кетти. Орозоң кетти. Кур ачкачылык, кур суго, кур суусагандык, кур алсыздык болуп калат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте эмне деген? Бухариде келген хадисте. Кимде ким жалган сөздү таштабаса, жаман надандык амалды таштабаса, анын орозосунда Алла Таалам эч нерсе жок деген. Алла Таалам кабыл кылбайт деген сөз. Анын тамагы, ачкачылыгы, сууга чаңкыгандыгы жөн эле бекер деген сөз да. Алла Таалам аны карабайт деген сөз. Орозодо негизги нерсе тилди сактоо. Надандык амалдардан, надандык кадамдардан сак болуу. Себеби Алла Тааламга адам жакындай албайт да. Тек гана жанагы өзүнүн тамактан тыйылганы менен, суусундуктан тыйылганы менен, шахваттан тыйылганы менен жакындабайт. Эң чоң жакындоо бул күнөрдөн оолак болуу. Аллах Таалам арам кылган нерселерди таштабай туруп, тек гана өзүнүн шахватын гана таштап, суусундукту ичүүдөн, тамак ичүүдөн таштап гана жакындап коюшу мүмкүн эмес дейт. Эң таштай турган нерсе бул жалганчылык, зулумдугу, душмандыгы, туура эмес кадамдары, надандыгы кадамдарынан адам не кылыш керек? Арылыш керек. Тобо кылыш керек, оолак болуш керек. Мына ошондо орозосу машалла жакшы болот деген сөз. Дагы бир хадисте Абу Хурайрадан келген. Чыныгы орозо кармаган адам ал ибадатта болуп, качанга чейин эч кимди ушактабаса, эч кимге зыян бербесе деген. Көрдүңөрбү? Ушул чыныгы орозо кармаган адам. Жана дайым ибадатта жүргөн адам. Фи ибадатин дейт. Орозо кармаган адам ибадатта боло берет, качанга чейин эч кимди ушактабаса, эч кимге зыян бербесе деген сөз. Дагы бир хадисте орозо кармады болуп саналбайт, адамдардын этин жегендер деген. Бул дагы Зухта Ибн Аби Шайбада келген, Анас разияллаху анхудан. Адамдардын этин жөө деген эмне сөз? Ушактоо деген сөз. Артынан сүйлөө деген сөз. Орозо кармаган адам орозо эмес убактардагы адал болгон нерселерди таштады. Орозо эмес күндөр эмне? Жеш адал, ич адал, жакындык кылыш адал. Бирок орозо келгенде ушу адал нерселерди таштады. Эми элестет дейт Шейх Солих Фаузан хафизахуллах айтат. Эми орозо келгенде күнөөнү ташташ андан да зарыл нерсе го дейт. Болбосо бул күнөөнү орозо эмес убактарда деле ташташ керек. Туура? Күнөөдөн арылуу орозо айында эле эмес да. Ушак кылуу, калпайтуу, кыянат кылуу башка орозо эмес айларда деле ташташ керек да, бул арам. Анан орозо келгенде де ушундай улук айда мүмкүнчүлүк кести деле ушул күнөөнү кайра жасап аткан болсоң, бул эмне деген сөз? Бул оңолбойм деген сөз. Адам өзүнө көңүл бурбайм деген сөз. Тобо кылбайм деген сөз. Мына ошон үчүн наоборот орозо келгенде ушу жаман кылыктарын таштап, практика кылып, напсисин тарбиялап, ошол адатка үйрөнүп кетүү. Жаман кылык болсо ошону таштап, кайра кайтпашка мүмкүнчүлүк болот. 30 күн тренировка кыласың. Ошон үчүн кээ бир алымдар эмне? Орозо бул мектеп деген. 1 жылда келген мектеп деген. Өзүңдүн бүт каякта упущенияларың бар, эмне кемчиликтериң бар. Ал каякта алсыздыктарың бар, кайсы жерде боштуктарың бар, кайрыңда кайдыгелик бар. Карап көрүш керек. Мына ошол өткөн орозодон бери ушунгө чейин эртең кечки зикирлерим болуп атабы? Ушу зикирлеримди жаттаганбы? Кайсы нерседе менде кемчилик болуп атат? Аял эркектер болсо биринен сурасын, тартынбай эле. Эмне кемчиликтер көрүп атасың? Ачуулуу адам сабырга үйрөнөт. Тилин бошоткон адам тилин контролдогонго үйрөнөт. Жалкоо адамдар күндө расписаниянын карап, духа намазын окуй жүргөн адам духа намазын окуганга үйрөнөт. Куран окубай жүргөн адам Куран окуганга үйрөнүп калат. Мына ошентип адам карайт да, альхамдулилля. Себеби бул айда жана жин шайтандар байланган, адамдардын баары ибадатка умтулган, тим эле аура, атмосфера жакшы да. Элестет. Ошон үчүн неге азап катуу келген, жанагы 60-тан ашып, чал болуп, чачы агарып, бел бүкчүп, көз чекчейип калса деле бузук иштерди кылган чалдарга катуу азап келген. Катуу неге се ушу картайып калса деле
шахват азайып калса деле, кабырга жакындап калса деле, дагы деле күнөөдөн баш чыкпай аткан болсо, бул адамда жакшылык жок деген сөз. Мисалы, жаш адамдын күнөөгө түшкөн менен чал адамдын күнөөгө түшкөн айырмасы бар Алла таала алдында. Айрыкча шахват жактан. Ошондой да орозодо келип анан дагы деле оңол болсо, не деген мурду менен жер сүзсүн деген пайгамбар. Мурду менен жер сүзсүн дегенден бактысыз болсун деген сөз. Кээ бир адамдарды көрөсүң да, өзүн өзү чынчыл эмес. Өзүн өзү оңдоого кадам шелтебейт. Сен өзүңдү сыйлабасаң, өзүңдү оңдоого кол калбасаң, сени ким оңдоп берет сени? Даже Алла таалам ошо чакырган. Адамдар өзүн өзү өзгөртмөйчү, Алла таалам өзгөртпөйт ал нерсени. Эмне келсе периштап келип мүнөзүн оңдобойт. Алла таалам адамга ыктыяр берген, ошон үчүн акыл берген, ошон үчүн напси берген. Биз периштелерде эмес да, периштелерде ыктыяр жок алар. Бүт Алла таалам контрол. А бизде ыктыяр бар. Каласаң бузул, каласаң оңол, каласаң кутур, каласаң сооп жыйна, каласаң күнөө жыйна. Бүт өзүңдүн колуң менен жасаган амалың менен сен адамсың. Ошон үчүн ороз айында чоң мүмкүнчүлүк, өтө чоң мүмкүнчүлүк. Мына Алла таалам баарыбызга насип кылсын. Орозобузду туура кармоого жана орозодо напсилерибизди оңдоп калууга, көп азык жыйнап калууга. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.